Экинчи дүйнөлүк согуш. Экинчи дүйнөлүк согуш 1939-жылы башталып, 1945-жылы бүткөн 20-кылымдагы эң чоң жана эң кандуу согуш. Дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттери катышкан, 60 миллиондон ашык адам курман болгон. Согуш 1939-жылы 1-сентябрда башталган. Германия Польшаны басып кирген. 1939-жылы 3-сентябрда Англия жана Франция Германияга согуш жарыялаган. Биринчи дүйнөлүк согуштан кийин Версаль келишими Германиянын экономикалык кризиси, фашизм жана нацизм идеологиясынын күчөшү, Гитлердин дүйнөнү басып алуу саясаты, колония жана ресурстар үчүн күрөш. Ош мамлекеттери Германия, Италия, Япония анти-Гитлердик коалиция, СССР, АКШ, Улуу Британия, Франция жана башка мамлекеттер. Германиянын Европадагы чабуулдары Польша тез арада басылып алынган. 1940-жылы Германия Францияны, Нидерландыны, Бельгия, Дания жана Норвегияны басып алган. Европада Германиянын үстөмдүгү күчөгөн. Натыйжалары жана Кыргызстан. Согуштун натыйжалары 60 миллиондон ашык адам курман болгон. Европанын экономикасы талкаланган. Германия экиге бөлүнгөн. Бул Бириккен Улуттар уюму түзүлгөн. Суук согуш башталган. Кыргызстандын салымы 360 миңден ашык кыргызстандык фронтко кеткен. Көпчүлүгү кайтып келген эмес. Кыргызстан азык-түлүк жана жардам жөнөткөн. Батыр бар, Дүйшөнгул Шопоков, Чолпонбай Төлөбердиев жана башкалар.